Екінші Еділ Байсалов. Текебаев мындай деді да, Қарашайға шкала сатып алды, бабаның безі сатып алды, Чиноваяқын Тұрсынбаев ұн сатып алды. Бұл Атамбаев карташқа сатып десе, ойлап бір десем саттыдағы, мен бір Түркияда емем бар еді, 45 миллиард теңге саттым еді, 35 миллион болды еді, ертесі мынау Еділ Байсалов оларға жүгін шығарып қойды. Кейін Түркияға жем барып келдім дағы, оны жоққа шығарып қойды дағы, елге жерады. Елге сен Россиядан келген 50 миллион грантта деді, кезектегі 50 миллион грантта тағдырғы олда шunu сұрау екеуге жауап берді. 50 миллион грант, рубль. Ал 50 миллион рубль 50 миллион рубль берген үшін анан бұл маалыматтың көбүнчөсү мына биз мына мен ошондо биринчи курста окуп жүргөн студент элем. Бирок менин деле эсимде да ушул бүт айтылып аткан маалыматты азыркы учурдагы жанагы Атамбаевка каршы болуп аткан менин эсимде. Анткени ошол жылдары 95-жылы Алмазбек Шаршенович Атамбаев катуу Жаңыш Султанкулович Рустамбеков менен кармашып аткан болчу. Жаңыш Рустамбеков деген Аскар Акаевдин администрация жетекчиси болуп, ошол айтпайсызбы азыр ошондо жана бийлик топтоо күчүнө толуп турган. Рустамбеков деген легендардуу администрациянын жетекчиси болуп туруп, ага чейин болсо так ушул Атамбаевди Первомай райондук комитет партияга райкомдо анан кийин райисполком ошол борбордогу райисполкомдо ошол Атамбаевди жумушка алып ошол жерде иштешип анан бир себептен бир келишпестик болушуп Атамбаев жанагы шайланып барганда собрание народных представителей анан ошол жактан кесиптери ушунча көп кесип чыкчу. Анан Рустамбеков жакта губернатор болуп иштеп калды билесиздер, Ош облусуна келип. Ал ошол Ош облусунан кадимкидей толтура макалалар чыкчу. Ошондо мен Турциядан кайтып келгенде мага так ошол сиздей суроо берилди. Сен ошол 35 миллион математикасын сен баягы ушуну бир тактап берчи. Мен тактап берейин, анткени мен бир канча журналисттерге чейин ошого чейин айткам, силер издебей эле таппагыла, эмне кыласыңар? Барлыгы ошол гезиттерге чыккан мунун баардыгы деп. Мен барып бир күн отурдум дагы биздин Баягинов атындагы улуттук китепканасында ошол гезиттерди таптым. Гезитте жазылып турат 50 миллион рубль ал башка экен. Анткени булар айтпайбы 50 миллион рубль аны тиги Асан Жакшылыков мурдаган талкуулаган деп чыгыштырдылар. Ошону унутуп калдыңыз, 50 миллион рубль действительно Асан Жакшылыковго типографияга берипти. Бирок ошол улуттук жазуучулар бирикмесине бул киши Литфонд деген Литфонд бар да, Союз писателей, жазуучулардын бирикмеси. Ал Литфондго жетекчи болуп дайындаган. Мен да жанагы Туркия деп айтып койдум белем. Бул киши тартта эле бай болчу. Действительно бай бул, действительно 90-жылдардын башында аябай бай болуп чыккан. Действительно китеп баскан, действительно Советтер Союзунда баардыгына китеп тараткан деп. Мен ошол гезитти окугандан кийин мен акасы туура эмес ойлоптум. Бул киши байыганын, китептер чыгып аткан, потому что действительно Советтер Союзуна биздин кыргыз полиграф комбинат өтө көп тираждар менен биздин Бишкекте Фрунзеден китеп турат. Москва, Киев, Ленинградда биздин китептер, биз өтө дефицитli китептер алганда баардыгыбыз аябай сыймыктан сууз. Биздин кыргыз полиграф комбинаттан, биздин правдадан чыгып деп. Анан көрсө мен буну айта алам. Бул киши Литфондго жетекчи болуп келген. Литфонддо ошол Литфонд мен Москвага барып келдим, ал жөнүндө айтып берейин.
Литфондтун жетекчиси катары ошол Литфонд ошол жазуучулардын бирикмеси китеп чыгарат да ушуларчы мурунтан эле. Баягы действительно баягы жазуучуларды колдош керек. Анан эле орто жерде Литфонд китептер чыгарып атат. Анан орто жерде эле НПФ форум, научно-производственная фирма форум деп эле экөө болуп калат. Андан кийин баратат дагы Литфонд учат дагы НПФ форум менен алат. То есть бул кишини коомдук уюлга жетекчи кылып дайындап ушул жазуучулардын бир жакшылыгын ишенимге берип да ушул киреше таап туруп ушул жазуучулардын союзуна бер деген жерде өзүнүн жеке фирмасын алып келет дагы кирешер китептерди өздөрү чыгарып баштайт. Ал жерде биз ойлоп атпайбызбы? Бир канча деген китептерди чыгарган. Мен да өзүм айтып атам. Ай, Пикульду чыгарган, Мюнхен чыгарган, Монте-Кристо чыгарган деп. Мен айтып атам, потому что мен оюмда Фрунзеде бүт чыккан китептердин баардыгы ушул Алмазбек Шаршенов чыгарып берди. Өзү 5 эле китепти чыгарыптыр. 5 эле китепти Акипреске чыгарганда макталган киши бүт баланча китептерди чыгардым. Баланча жүздөгөн наименованиялар чыгардым деп айтыш керек да, миллиондогон тираж. Жок. Булар Акипресте 5 китепти чыгарышты. Мына ушулардын примерно чыгарганбыз деп. Так эле ошол только ошол эле 5 китепти чыгарыптыр деген ой. Андан кийин орто жерде суроо. Бул киши кантип бай эле? 50 миллион рубль эмес, аса жакшылык калпка берилген. Ал орто жерде жанагы чыгыздырып болсо, бул кишиге мен азыр калп айтпайм, точно 5 миллион бир канча өзүнчө миллион рубль так ошол Литфондко берилген. Буну артына түшсөк, изилдесек табабыз. Экинчиден, мен студент катары эсимде. Ошондо Бишкек шаарында 95-96 жылдары жалгыз бир ресторан бар болчу. Түрк рестораны Норус деген. Ошол Тыныстанов Московский көчөсүндө так азыркы түрк элчилигинин мандайында Норус деген ресторан ачылган. Ал кимдин менчиги эле? Ал так ошол Литфондко тийиштүү жазуучулардын менчиги болчу. Орто жерде тып бардыгыбыз билчүбүз Атамбаевдин менчиги болуп калган. Ал да таба албайт. Аны бардык ошол шаардыкта баарыбыз билебиз. Атамбаев, Норустун менчиги. Кайсы жөн жерде коомдук бирикменин менчиги, Литфондтун менчиги, жеке менчик Атамбаевдин колунан чөтөлө түшкөн. Дагы бир эле мисал, ошол эле Арашан айындагы мен кичинекей чагында барган ошол домоддо жазуучулардын менчиги. Ошол жерде бир канча классикалык чыгармалар жаралган. Биздин кыргыз адабиятчылардын тийиштүү менчиги кайра эле жөн жерде Алмаз Шаршеновичтин менчиги болуп калган. Чын. Бул эч жагы жок. Анан орто жерде жанагы албетте келген акча менен НПФ форум жөн жерден эле акцияны скупать этип, ошол эле Кыргыз Автомаштын акцияларын алып, анан Кыргыз Автомаш деген эмне? Кыргыз Автомаш ошол шаардын картасынын бир чейреги эмес, бир какой-то бир 5тен 1 сыяктуу чоң территория кийген. Бул Правдадан баштап этигил Алматинскийге чейин, анан биягы да билесиз. Анан ошол азыр иштейбиз деп билесиңер, 2000-жылы шайлоого чыкканда айтпады эле иштейбиз, мына заводдорду иштетип атам деп. Каяктан бүт иштеткендери бара мына Азимбек Анаркуловича жакшы билет, бул цехин сатып, бунусун ижара берип, аягында мына 2010-жылы жалгыз жанагы форум дегенди бир канча кабатты калган. Калгандардын бардыгын саткан бул киши.